Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, урматтуу Санарип мугалимдер. Бүгүн биз Санарип академиясынын онлайн курсунда QR коддор жөнүндө сабак өтөбүз. Бул өтө жөнөкөй жана өтө ыңгайлуу. QR коддорду азыр сабактардын расписанияларына, төлөм жүргүзүүдө көптөгөн ушул сүрөттө көрсөтүлгөндөй көптөгөн жерлерде колдонот. Эми биз бул QR кодду өзүбүздүн портфолиябызга, сабактарыбыздын расписанияларына бардыгына колдонсок болот. Ал өтө жөнөкөй жана ыңгайлуу. QR коддор эмне үчүн бизге керек? Мына жогоруда көрсөтүлгөндөй узун ссылкаларды, мындайча айтканда кыргызча шилтемелерди, ушундай узун ссылкаларды, мисалы биз ссылкаларды жөнөтөбүз, конкурстарда регистрация болуш үчүн ушул ссылкадан кирип катталыңыз депчи. Өтө узун ссылка. Ушул ссылканын ичиндеги тамгалардын бирөөсү өчүп калса, бул ссылка уже иштебей калат. Мындайча айтканда, ушул адреске алып барбайт. Ошон үчүн стрелка көрсөтүлгөндөй ушундай узун ссылкаларды биз ушул ссылкаларды бардыгын терип отурбай, өтө жөнөкөй жеңил кириш үчүн ушул ссылкаларды бардыгын QR код генератор деген программанын жардамы менен ушул сүрөттөгүдөй кылып QR кодко айландырат. Ушул узун шилтемени, узун ссылканы. Аны сиз каалаган жерге илип, доскага илип коесуз, кааласаңыз жарыялар тактасына илип коесуз. Ошол жактан каалаган адам сиздин онлайн тестиңизди тапшырып, же болбосо сабактардын программасы менен тааныша алат. Эми бул QR кодду телефондун экранына алып барсак, сканер деген QR сканер деген программа бар. Ал сканер менен биздин шилтемеге кирет. Анда ошол көрсөтүлгөн стрелкадай болуп, шилтеме код QR код генератор программасы менен QR код болот. Анан телефон аркылуу биз ошол шилтемеге бир эле кнопка аркылуу киребиз. Анда кантип аткарабыз аны? QR код генератор деп кадимки эле Google'га же болбосо Яндекске жазабыз. QR код генератор деп жазганыбызда бир нече сайттар чыгат. Анын эң оңою мен үчүн ошол экинчиде турган, биринчиде турган qrcode.ru дагы биздин ссылкаларды, шилтемелерди QR кодко айландырат, бирок бир аз татаалыраак. Ошон үчүн мен сиздерге экинчидегини сунуштайм. qrcode.generator.com деген бул жакта, ушул стрелка көрсөтүлгөн сайтта. Андан кийин ал сайтка кирсек, уже бул жакта сайтта өзүңүздүн веб-сайт URL адресиңизди, URL адрес деген ушул ссылканы ушул жерге вставить кылышыңыз керек. Мындайча айтканда, көчүрүп, копировать кылып, ушул жерге ошо ссылканы, QR кодко айландыруучу ссылканы ушул жерге вставить кыласыз. Андан кийин стрелка көрсөткөндөй создать QR код десеңиз, сиздин ссылкаңыз бардыгы ушул сүрөттө көрсөтүлгөндөй QR кодко айланат. Андан кийин бул QR кодду кааласаңыз электронный таркатсаңыз болот. Кааласаңыз аны көчүрүп алып, кагазга чыгарып койсоңуз болот. Мисалы биз креативдүү мектептер деген китептен республикалык боюнча китеп окуу сынагын уюштуруп атабыз. Китеп окуу сынагына катталуу үчүн ушул QR коддо кирсеңиз болот. Биз узун ссылканы ушундай QR код кылып койдук. Кааласаңыз ушул видеону токтотуп туруп деле QR кодду сканер кылсаңыз, сиз ушул сынактын каттоо бөлүмүнө, республикалык китеп окуу сынагынын каттоо бөлүмүнө кирип каласыз. Бул өтө ыңгайлуу. Эми QR код даяр болду. Эми QR кодду кайсыл телефондордо QR кодду окуучу программа бар, кайсыларда жок, жана кантип биз QR кодду
телефондордон окусак болот. Аны үчүн ар бир телефондордо мына башында сол жакта турган кызыл стрелкада турган мына кээ бир телефондордун өзүндө системный программасында өзүндө эч кандай көчүрүлбөйт, өзүндө сканер бар, ушундай QR коддорду сканер кылат. Эгер сиздин телефонуңузда ушундай жок болсо, анда сиз Play Market'тен кирип, мына сканер QR код деп жазсаңыз, ушундай толтура программалар чыгат, ушулардын баардыгы QR коддорду сканер кылат. Азыр болсо биз ушу кадимки эле QR ссылкабызды, мына сүрөттө көрсөтүлгөн ссылканы эми биз QR кодго айландырабыз. Аны үчүн биринчи ссылканы көчүрүп алабыз. Сиз кааласаңыз өзүңүздүн онлайн тест түзгөнүңүздү же ар кандай опросниктерди же мультуроктун ссылкаларын каалаган маалыматты же Facebook'тагы ссылканы, портфолионун ссылкасын бардыгын каалаган маалыматыңызды QR кодго айландырсаңыз болот. Бул болсо ушул биздин республикалык сынактын каттоо бөлүмү. Бул каттоо бөлүмүнүн ушул жогоруда турган бул ссылкасы. Ушул ссылканы жөнөткөнүздө, ушул ссылканы басканда ушул каттоо бөлүмүнө кирет. Бирок биз бул ссылка өтө узун, ошондуктан биз аны QR кодго айландырабыз. Аны үчүн ушул ссылканы көчүрүп алабыз, копировать. Андан кийин ушу көрсөтүлгөн сайтка киребиз, мына QR код генератор деп издейбиз, найти кылып. Мына биз сунуштаган сайт уже биринчиде турат. ru.qr-code-generator.com ушул сайтка киребиз. Бул сайтка киргенден кийин бул жерге веб-сайт Урал деген жерге мышканын оң жагын басып, көчүрүлгөн ссылканы ушул жерге түшүрөбүз. Узун ссылка түштү. Эми создать QR код. Эми бул жакта оң жактан уже мына биздин QR код даяр болду. Эми ушуну көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин бул жерде рекламалар чыгып калат, ошон үчүн бир аз күтүп турабыз. QR кодду көчүрүп алгандан кийин бул жакта PNG форматында QR код көчтү. Эми ушул QR код уже биздин ссылка болот. Эми азыр деле видеону токтотуп ушул QR кодду сканер кылсаңыз телефондон биздин регистрация бөлүмүбүзгө туш келесиз. Анда сиздерден сураныч ушул программаны үйрөнүп, өзүңүздөрдүн онлайн түзгөн ссылкаларды QR кодго айландырыңыз, же болбосо өзүңүз сабактардын пландарын түзүп, QR кодго айландырып, аны мектепке илип койсоңуз, бул деле жетишкендик, бул дагы жаңычылдык, бул дагы бир мындайча айтканда инновация. Барыңыздарга ийгилик. Өзүңүздөрдүн онлайн түзгөн тесттериңизди, ссылкаларını QR кодго айландырып, кагазга чыгарып, жана окуучуларга таркатсаңыз да болот. Колдонуп көрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.